Квартиралардын баалары чөбү деп көп вопростор келет. Мына элементарно карагыла, элитканын за 1 квадрат метр $1200. Азыр среднем элиткаларчы. А уже кичине кымбатыраак, это премиум класстар, асанбай, короче, VIP городоктордо 1600 турат. Плюс-минус $1900–2000 чейин за 1 квадрат метр ойноп турат. Биякта ценалардын баалары баары фиксированный, неде полностью жазылат. Арматура канча кетти, реклама канча кетти, расходу береке кандай болду, офиске канча кетти, фундамент, кирпич-сирпичтер полный эсептелинип, бул бат чыкты. 1200 же 1600 деп жерге жараша. Бунун акчасы бар да, муну эсептеп койсок болот. Бирок есть еще вторичка деген нерсе бар. Өзүнүн убагында среднем $50.000 чыкса, бүткөндө үчүнө, анан ушул сатыкка чыкканда бир маалда туруп эле баланы көтөрүп салат. Это эч нерсе биле этпейт, туруп эле баланы көтөрүп, короче, бул жерде бир $30.000 ойнойт, плюс-минус. 50 миңдик үйдү $80.000, ким 80-ге сатат, бирөө 70-ке сатат, бирөө 60-ка сатат, бирөө өзүнүн баасы менен сатат. Короче, ушинтип $30.000 ойноп турат бул жердечи. Бул жерде стагнация кетет. Булардын баалары вторичкалары түшөт. Мында секин. Бирок никогда элиткаларда түшпөйт. Ошон үчүн турганда мен түшүндүк то, что элиткада баасы түшпөйт, вторичканын баалары ойноп турат туда-сюда. Ошон биле алгыла.